урматтуу Абдыган Эркебаев. Менимче азыр биз бири-бирибизге ушунчалык дагы бир жолу далилдеп атабыз, кыргыз тили ушунчалык коргоого муктаж экендигин. Абдан муктаж экендигин дагы бир жолу турмуш өзү көрсөтүп атат. Жанатан бери кимдер мамлекеттик тилде сүйлөдүңөр? Ким үчүн сүйлөп атат Садыр Мухидович сиздар? Ким үчүн маалымат берип атат? А сиздер урматтуу депутаттар ким үчүн суроо берип атасыздар? Мына кыргызча текстин карап көрсөңүздөр, эгер түшүнсөң, мага жөндөп бериңиз. 10-беттин 6-абзатын мага окуп берип түшүндүрүп бериңизчи ушу кыргызча эмне деген сөз? Бул эмне деген маскарачылык? Бул эмне деген ушунчалык кордук кылуу кыргыз тилин? Сөздөрдү эле топтоп жыйнап келип туруп, ушул жерге жазып коюшкан. Муну кандай деп түшүнсө болот? Эмне деп түшүнөбүз? Мамлекеттик менчикти натыйжалуу пайдалануунун ыкмаларынын бири ал ижарага же концессияга берүү болуп саналат. Дагы эми бай болуу үчүн туурабы? Мен түшүнбөйм мисалы, ошо кыргыз тилин билген. Не, ну, Абдыхам Кенсанбаевич, значит, у меня кыргызского варианта с собой нету. Вот, может быть, да. Я извиняюсь, но сейчас возьму, прочитаю, что там. Какой вариант? Какой вы говорите пункт? Сәуірді мұқыдыңыз қырғыз тілі бойынша Абдыхам Кенсанбаевичпен талашпайлы военным. Действительно, у меня есть пробел в кыргызском языке, но, Абдыхам Кенсанбаевич, мы, может быть, через год с вами еще на эту тему поговорим, когда я более, так сказать. Аман болуңар. Сәуірді 12-бетиндеги 4-абзатты карагыз. Менчиктештирүү процессинде мамлекеттик кыргызды натыйжалуу башкаруу үчүн жүргүзүлөт. Бул эмне? Бул кандай деп түшүнсөз? Кайсы номер? 12-бетте 4-абзат. Нет, раздел кайсы? Разделин ушундай жакшы баскан экенсиздер, бул жерден биз өзүбүз кээ бир цифраларын таппай калабыз. 3-4 мамлекеттик менчикти башкаруу деген. Да. Ошону 12-бетиндеги 4-абзат. Кандай түшүнсөк болот? Сиз өзүңүз жеке кандай түшүнөсүз ушул процессти? 4-абзат? Ооба. 4-абзат кайсы? бетин айтып койчу дагы бир жолу. Абдыхам Кенсанбаевич. 12-беттин 4-абзаты. Не, менин башка этот номерлер башка жерде. Кайсы? Концепциянын жөнүндөгү кагаздын 12-бетинде. 4-бет. Да, нашел. Какие там? Анан баарыңар биз орус тилин коргоо боюнча биз алга жылдай калдык, өлүп баратабыз, туура баратабыз. Бирок кыргызча түшүнбөй калдык, эки кыргыз отуруп. Да, кыргызча түшүнөбүз. Абдыхам Кенсанбаевич, не надо, ну зачем так это? Мен көрүп атам кандай вариантта жазганын. Кайсы? Сәуірден мұқыдыңыз. Не, мен таппай жүрдім. Анда кыргызча асмашқа базарыкта. Сәуірден мұқыдыңыз. Абдыхам Кенсанбаевич айтканы туура. Парламент аркылуу мурда кыргызча билбеген Апаз Жумагулович, Кемел Касымович, бизди Марат Абдазакович, Амангелди Мурсадыкович баардык кыргызча жакшы билип алды. Ошон үчүн не, может быть, по сути будем разбираться. Еще без кадр века. Адакан башка суроо жокпу? Табылбай атат. Я табылган жок. Демек даяр эмес. Нет, табылган жок. Даяр эмес. Даярмын, почему даяр? Даяр болсоң кандай айтпайсың? Кайсы абзац? 4-абзац. Мен 3-чү жолу, мен убактымды жок кетирбей эле койгулачы, бул киши алган мен убактымды. Кайсы абзац түшүнүп өтөйсүз? 12-бет 4-абзат. 12-я страница 4-абзат. Господин Жээнбеков. Эми түшүнөт. Все понятно, нашел. Вот сразу стало понятно.